баскычты басыңыз. Аты жөнүңүздү жана номериңизди калтырыңыз. Сизге өздөрү чалышат. 100% ишеничтүү. Сахалинде чатыр угулаган заводдон дагы бир кыргыз жаранынын сөгү табылды. Орусиянын Сахалин облусундагы чатыр угулаган заводдун урандыларынын алдынан дагы бир кыргыз жаранынын сөгү табылды. Мындай маалыматты Супер КЖ порталына Сахалин облусундагы кыргыз диаспорасынын төрагасы Эшимбек Толубаев билдирди. Изделип жаткан мекендешибиздин сөгүн бүгүн 20 августта саат 16:30 чамасында табылды. Каза болгон эки мекендешибиз Ош облусунун Өзгөн районунун тургундары болгондугу аныкталды. Ал эми ооруканадагы жарандарыбыздын абалы канааттандырарлык. Маркумдун сөгүн бейшемби күнү жөнөтөлү деп жатабыз. Ага чейин документтерин топтошубуз керек, деди Толубаев. Эске салсак, кырсык 19 август күнү күндүз Орусиянын Сахалин облусундагы Паранайск районунда болгон. Анда 10 кыргыз жараны иштеп жаткан эски заводдун чатыры түшүп кетип, бир кыргыз жараны каза болуп, 5 адам жаракат алган. Ал эми кырсыктан Тажикстандын бир жараны да каза болгону айтылган.